Саламатсыздар мекендештер, саламатсыздар барлаш Мушташ өнөрүнүн германдары НТ Спорт каналында ВЕФ 73 Selection 22 Чүй облысы Арашан айылы ден соолукту чыңдоо борбор. Дал ушул жерде бүгүн биз жыйынтыктоочу беттештер сиздерге сунуштайбыз. Адлет Сейталиев жана Турсунбек Майрамбек уулу 66 кг салмакта салмак чембирдигинде беттешип, ошентип бүгүнкү берүүбүздү ачып бермекчи. Ал эми кызматыңыздарда болсо мен Эркин Абдуллаев ушул жалпы турнирдин аягына чейин сиздер менен чогуу болом. Кызыл кийимчен бул Кыргызстандын желеги түшүрүлгөн чолокшун кийип жүргөн, тагыра кызыл мээлейчен, ал болсо Адлет Сейталиев. Албетте мушкерлерди тааныштырганча эле алар чабуулга чыгып кетти. Ал эми көк кийим менен Турсунбек Майрамбек уулу азыр муунту ыкмасы колдонуп баштады жана Адлет Сейталиев ийгилик жаратып кетиши толук ыктымал. Мына кадимкидей муунту ыкмасын аягына чейин колдонуп атат жана калыс жакшылап байкап турушу керек. Атаандаш уктап калышы дагы толук ыктымал. Бирок бул ирет абалдан кутулуп чыгып кетти. Бири-бирин чалгындап изилдөө иштерин жүргүзбөстөн эле түз эле бири-бирин качырып кирди дагы. Ошондой эми кармашуу абалы орун алып атат. Экөө тең далыс менен жерге жатып, кандайдыр бир башка абалда тургусу келбейт. Ошондуктан кайрадан эле Адлет Сейталиев ушундай ал мезгилде Адлет Сейталиев азыр соккуларды жеп алды. Турсунбек Майрамбек уулунан бутунан көтөрүп жерге жаткырды дагы. Турсунбек Майрамбек уулу ушул жерден бет талаштыра сокку узатканга аракет кылып атат. Булар 66 кг салмак чембирдигинде беттешүүдө. Турсунбек Майрамбек уулу Нарын облусунан эркин күрөш боюнча ушул өз облусунун чемпиону болуп эсептелет. Ал эми ошол учурда Адлет бул Гермес спорт клубунун өкүлү Канат Сыдыкбековдун шакирти. Ал эми Турсунбек Майрамбек уулунун машыктыруучусу Рустам Өмүрбеков. Турсунбектин бою 1,74 м. Жана азырынча албетте ири беттештерде көрсөткүчтөрү жок. 1,74 м ушул Турсунбек Майрамбек уулунуку болсо, 1,78 см бул Адлет Сейталиевдики. Ошол эле учурда Адлет Сейталиев дагы Нарын шаарынан, андыктан экөө бир облустан келген мушкерлер. Ал эми беттеш ошентип Арашан айылында ден соолукту чыңдоо борборунда орун алып атат. Азыр болсо колун кайрып кеткенге аракет жасоодо Турсунбек Майрамбек уулу, бирок колун тартып кетүү өтө кыйын. Анткени сол колун оң кол менен кошо тартып турат, кармап турат. Эгер деле колун алдырып ичсе, анда маселе чечилип кетиши ыктымал. Ары толгонуп, бери толгонуп бул абалдан кутулуп чыкты. Бирок ошентсе дагы азыр толугу менен позициясын алдырып ийди деп айткандан алыс болушубуз керек. Ыкма так таза аткарылса, бир аз башкачараак болмок. Ал ыкма ошентип ишке ашпай калды. Азыр абалы өзгөрүп кетти. Ошого карабастан ары айланып, бери айланып туруп, аягында Турсунбек Майрамбек уулу ыңгайлуу позицияны ээлеп алды. Азыр бир колун толугу менен буту менен тосту дагы. Азыр бет талаштыра соккулар узатса эчтеке кыла албайт. Болду, токтоду. Токтотуш керек. Дал ошондой жана ал учурда ийгиликке Турсунбек Майрамбек уулу жетти. Боец спорт клубунун өкүлү Турсунбек Майрамбек уулу биринчи раунддун бир ортолук бөлүгүндө жеңишти камсыз кылды. На 3-й минуте 20-й секунде первого раунда техническим нокаутом Турсунбек Майрамбек уулун жеңиши менен куттуктайбыз. Татыктуу, ишенимдүү жеңишти камсыз кылды. Азыр болсо мен назарыңыздарда кезектеги жұп. Бул
Бишкек шаарынан келген Актилек Шарипов жана ошондой эле Ысык Көл облусунун Боз Тери айылынан Нургелди Рыскелдиев кызыл бурчтан чыккан мушкер. Анын мээлейинде кызыл байламтасы бар. Негизинен анын мээлейинин өзү деле кызыл деп айтсак болот. Ал эми ага каршы мына Актилек Шарипов 5 мүнөттөн 3 раунд боло турган таймаш. Булардын салмагы 57 килограмм. Андыктан эң жеңил салмактардын бири деп айтсак болот. Эң жеңил салмак деп айтсак болот. Актилек Шарипов азырал мээлейи ак жана бир аз көк байламтасы бар. Бою 1,68 сантиметр, атаандашына караганда бою 2 сантиметрге кыскараак. 1-2 сантиметр көп деле айырма өрбөйт. Жана Актилектин жашы 20да. Ошондой эле жекпе-жекте 2017 жылы ал дүйнө чемпион болгон. Ошондой эле ММА боюнча Кыргыз Республикасынын күмүш байгесинин ээси, же болбосо финалга чыккан. Ошол финалда жеңил ызасын тарткан. Файтер KG клубунда машыгып келет. Нурбек оносу демек Нурбек агайдын бул Актилек Шарипов ушинтип шакирти. Азырынча мына буга чейинки жуптагыдай булар бири-бирин түз эле качырып барбастан акырындап тамырын тартып көрүүнү туура көрүп жаткандай. Азыр биз ошентип мына көк бурчтан чыккан мушкерди тааныштырып өттүк. Ал эми кызыл бурчтан чыккан мына кызыл мээлейчен. Бул Нургелди Рыскелдиев боец спорт клубунда Эмил Токтогоновдун кол астында машыгат. Бою 1,70 сантиметр, 23 жашта. Актилекке караганда демек анын жашы 3кө улуу. Эрежеси руш боюнча Кыргызстандын чемпионатында байгелүү орунга ээ болгон. Ошондой эле эрежеси руш боюнча Боз Терде өткөн беттеште жеңүүчү аталган. Азыр эми булар ошол Шердокко кире турган алгачкы ири турнирлерин өткөрүп атат. Эки мушкер тең аны ушул жеңиш менен баштагысы келет. Негедир бири-бирин качырбастан жөн гана ары бери кыймылдап коюп активдүүлүк демек бул жерде жок болуп атат. Андай болсо калыс эки тарапка тең эскертүү бериши толук ыктымал. Азырынча албетте андай кадамга бара элек. Хайкиктер орун ала баштады Нургелди Рыскелдиев тараптан. Жана акырындап мына беттеши эми гана булар үчүн кызуусуна кирип бара жаткандай. Башында көпкө чейин ошол мүмкүн психологиялык жактан даяр эмес болгондор. Чү дегенде эле мына ушул бир кыймыл аракетте каршы эпинден атаандашын жерге жаткырып алды эле. Актилек Шарипов сол кол менен бет талаштыра бир сокку узатты. Бул абалдан чыгып кетүү да өтө кыйын. Азыр жакшылап секунданы болсо чыга албайт деп атат. Чыга албайт, андыктан ишенимдүү мына ушул жерден бет талаштылар, соккуларды узата берсең болот деп айтууда. Иштеп кой деп атат. Жок, позициясын өзгөртөм деп атып, тескерисинче бир аз начарлатып алды. Өтө ыңгайсыз абалда турган Нургелди Рыскелдиев азыр эми бул жерден кандайдыр бир деңгээлде кутулуп кетсе болот. Буга чейинкиси өтө опурталдуу болчу. Анткени бир колу буттарынын арасында калып калган, экинчи колун тосуп туруп, ушул баш сөөктү көздөй сериялуу соккуларды узатса, анда утулуп калуу коркунучу бар эле. Эми Эмил Токтогонов ушул боец спорт клубунда көптөгөн мушкерлерди даярдап чыгарган. Ошолордун катарын демек Нургелди Рыскелдиев толуктайт десек болот. Азырынча албетте тажрыйба керек. Бирок жашы 23кө чыгып калды. Жана эрежеси руш боюнча буга чейин беттештерге чыгып жүргөн. Болгону деңгээли жагынан азыркыдай ушул эл аралык дарыждагы беттештер болгон эмес. Ал учурда Актилек Шарипов дагы деле атаандаштын үстүндө, бирок активдүүлүк жок. Эмне кылып атат бул жерде? Позициясын жакшырта турган деле абал жок.
Андай боло турган болсо мына Калыс азыр экөөнү тургузуп беттешти ошол жагынан улантып коюшу мүмкүн. Калыс азаматына карап атат, көзүнө колун манжаларын киргизип ийген жокпу деп. Андай болсо албетте эскертүү берет. Бул аралаш мушташ өнөрүндөгү эң негизги эрежелердин бири. Манжа менен кол менен көзгө чабуулга чыкканга таптакыр эреже уруксат бербейт. Активдүүлүк жок. Мындай учурда Калыс негизинен ордунан тургузуп коюш керек. Эмне үчүн дегенде, бул күйөрмандарга кызыксыз. Жөн гана мына ушундай бири-бирин кармап жатып алган учур бул кызыксыз. Андыктан мейли бир аракет болсо, анда башка кеп. Кандайдыр бир максатты көздөп, бир жеңишке болгон кыймыл аракеттер жасап баратса. Азыр биринчи раунд соңуна чыкты. Экинчи 5 мүнөттүк башталды. Биринчи бөлүктө кайсыл мушкер мыктыраак болду, аны аныктоолу деле кыйын деп айтсак болот. Азырынча албетте бул беттештин тагдыры чечиле элек. Жеңүүчү ким болот, жеңилүүчү ким болот, аны сиздер менен чогуу гана аныктайбыз. Эмнегедир экөө тең ушул биринчи раундда көпкө чейин бири-бирин качырып кирип барбастан, көпкө чейин күтүп, андан кийин кучакташып жерге жыгылды дагы. Ал жактан деле кайсыл бир мушкер активдүү болгон жок. Бирок Актилек Шарипов атаандашын жерге жаткырып алганын эске ала турган болсок, мүмкүн бир артыкчылык ал тарапта бар. Жана ошондой эле бет талаштыра дагы мен эсимде жок дегенде бир жолку сокку бар. Мына ошолорду эске ала турган болсок. Андыктан эми Нургелди Рыскелдиев упай чогултушу керек болот, эгерде бүгүнкү беттеште жеңишке болом десе. Бири-бирин ушинтип качырып, ары бери кыймылдап барган менен азырынча таамай соккуларды биз көрбөй жатабыз. Экинчи 20 мүнөттүктө эч кандай эсте кала турган окуя боло элек. Азыр гана бир сокку менен атаандашын бурчка такап барды, бирок кайрадан ортолук бөлүккө келип алды. Албетте катып калуу керек. Андыктан эки колун жерге түшүрүп, бир сыйра силкинип, мына өзүнө келип алып туруп, андан кийин кайра беттешти өткөрүп атат. Азыр бир middle kick Актилек жок, Нургелди Рыскелдиевдин аткаруусунда болду. Жана бет талаштыра кросс сокку менен чыгып атат. Болгондо дагы өзүнүн бүт салмагын ушул колуна өткөрүп туруп, андан кийин чабуулга бир аз буттары да көтөрүлүп кетүүдө ушул колдор менен сокку заткан мезгилде. Аралаш мушташ өнөрү мына жыл өткөн сайын Кыргызстанда болуп көрбөгөндөй жаңы деңгээлге көтөрүлүп, азыр Кыргыздын кайсыл эки мырзасы болбосун, эгерде салмагы туура келсе, октагонго киргизип койсоң, ушул сапаттуу таймашты өткөрчүдөй эле деңгээлге жетип бара жаткандай. Анткени бул мушкерлер алгачкы ирет ири деңгээлдеги. Албетте буга чейин беттештер өткөрүлгөн, бирок мына ушундай чыныгы эрежеси руштагы ири беттешин алгачкы ирет өткөрүп атышат. Бирок бир топ сапаттуу кыймыл аракеттер, ыкмаларды колдонуу, же болбосо ошол ыкмалардан кутулуп кетүү тараптары бир топ эле сапаттуу деп айтсак болот. Чындыгында мындай темп менен кетсе, Кыргыздын бардык мырзалары кайсыл учурда болбосун беттешти өткөргөнгө даяр болуп калышы дагы ыктымал. Бирок ушул аралаш мушташ өнөрүнүн массалык түргө айланганы бул Кыргызстанга өтө чоң пайда болду деп айтсак болот. Себеби буга чейин көбүнчөсү эми мүмкүн бир аз ургуйрууак угулат. Мына көчө таптап жүргөн, ушундай түнчүндө тоноочулук, каракчылык же дагы бир башка нерселер менен алектенип жүргөн жаштардын азыр көпчүлүгү мына ушул жекеме-жеке беттештерге өтүп кетти дагы. Булар бир гана мыкты мушташканды үйрөнбөстөн, ошол эле учурда булар тартиптүү, салмактуу, ошол эле мезгилде кандайдыр деңгээлде булардын
психологиялык жактан дагы абалы жакшырып, өздөрү жоопкерчиликти сезген деңгээлге чыгып калды. Себеби мына ушул кайсыл спорт клубка барба, кайсыл спорт клубтун машыктыруучулары болбосун, алардын ошол жактагы же көбүрөөк беттештерди өткөрүп тажрыйбачы болуп калган улуу мушкерлер болбосун, алар баары ушул кичүүлөргө тарбия берет, аларга акыл насаатын айтат дагы. Ошентип бул жагынан дал ушул мындайча айтканда жанагы ушундай жаман бир жолдо жүргөнгө караганда спортко массалык түрдө жаштардын өтүп кеткени бул албетте жакшы болду. Бул үчүн ошол бардык спорт клубдун машыктыруучулары, ошол спорт клубтарды ачкан, демек алардын ээлери, андан сырткары албетте ушул ВЕФ сыяктуу мына бүткүл дүйнөлүк эр таймаш кулатуу уюмун ачкан Эмиль Токтогонов, Руслан Кыдырмышевдер сыяктуу дагы аты аталбаган көптөгөн мына тиешелүү адамдар бар. Ошолордун баарынын эмгеги, ошолордун аракети десек болот, ошолордун эмгеги мына өзүнүн түшүмүн бере баштады. Азыр деми көптөгөн биздин мушкерлерибиз ошентип Кыргызстандын желегин желбиретип чоң ийгиликтер жаратып жүрөт. Мына азыр болсо ошентип экинчи раундтагы аяктады. Чындыгында октогондун өзүндө бир сөзгө ала турган таасирдүү бир учурлар орун албай атат. Андыктан ушул жалпы ушул аралаш мушташ өнөрүнүн биздин элге, Кыргызстанга тийгизген таасири тууралуу сөз кылдык. Ушул аралаш мушташ өнөрү жекеме-жеке беттештер, жекеме-жеке уюмдар баары чоң эмгекти жасады десек болот. Албетте бунун башталышы бир учурларда мына ушул кикбоксинг боюнча биздин улуттук курама команда ал убакта Гермес профи болуп жүргөн учурунда ушул Европага каршы беттешип, Европа Кыргызстан, Америка Кыргызстан же болбосо дагы бир дүйнөнүн курама командасы менен Кыргызстан беттешкен учурлар болду эле. Бирок ал учурда түздөн түз мына ошол бир кандайдыр бир деңгээлде криминалдык дүйнөдөн бөлүнө албай жүргөн болсо, бирок азыркы мына экөөсү бул жерде эки биздин мекендешибиз беттеш өткөрүп атат. Мындан сырткары көптөгөн мушкерлер азыр булар чындыгында өтө тартиптүү. Мисалы үчүн бул жерге азыр барып калсаң канчалык мына мыкты формасында, даярдыкта колунан физикалык жактан бардык мүмкүнчүлүк келгенине карабастан кадимкидей өзүнүн улууларга ийилип саламдашып, алар менен амандашып, жолунан чыгып калсаң жол берип, мына ушундай жакшы бир сонун тарбияда чоңоюп атышат. Эми биздин албетте мына ушул жаштарыбыз менен сыймыктансак болот. Кыргыз элинин уу чукуру эмес, Кыргызстандын желегин желбиреткенге жана биздин кыздарыбызды коргоп алганга, биздин мекенибизди коргоп ала турган мына кулундарыбыз дал ушулар деп айтсак болот. Азыр болсо мына Актилек Шарипов менен Нургелди Рыскелдиев коргонуулары өтө мыкты болгону менен, бирок экөө тең агрессивдүү беттешти өткөргөн жок. Таптакыр мына бири-бирине ушундай таасир бере тургандай соккуну менен аракеттерди көрө элек. Айрыкча биринчи раунддун башында бир аз ошондо Актилек Шарипов активдүүрөөк болду эле. Андан кийин экинчи раунд чоң айырманы алып келген жок. Жана мына азыр демилгени колго алуу үчүн болгон аракеттер көрүлүп атат. Кийимден кармаганга болбойт. Мына чолок шымын кармап алып андан тартканга болбойт. Ошондуктан калыс мына карасаңыздар колго чаап атат. Кармабаш керек. Жөн кармаса болот, бирок кийимин кошо кармаганга эреже жол бербейт. Ошентип биз мына аралаш мушташ өнөрүнүн жалпы азыркы Кыргызстандагы деңгээли, анын абалы тууралуу айтсак, андан сырткары ушул учурда бул массалык маалымат каражаттары азыр сол колу менен узаткан бир сокку бет талаштыра таамай тийди. Актилек Шариповдун аткаруусунда жана ошол замат буттан көтөрүп туруп мына жерге чапты, бирок мойнун алдырып койду. Мындай жерде муунтук ыкмасы негизинен ишке ашышы бир аз кыйыныраак, бирок кантип кармады болду экен? Менин оюмча колун бири-бирине байлап турат. Жок. Андайга жетише албаптыр, же болбосо андай мүмкүнчүлүктү колдоно алган жок.
ошондой эле мына биз массалык маалымат каражаттарын айтсак болот, көбүрөөк чагылдырыла баштады. Мына жекеме жеке бир караганда бири-бирине зыян келтирип, ушундай бири-биринин ден соолугуна ушундай таасир бере тургандай бир жекеме жеке беттештер кээ бир көрүүчүлөргө ошондой туюлушу ыктымал. Бирок бул мушташ эмес, бул спорт. Бул спорт, бул мына ушул мушкерлердин дымагын, алардын жеңишке болгон көксөөсүн жана ошондой эле алардын эмгекчилдикке үйрөткөн учуру. Анткени булар азыр октогондо мына 5 мүнөттөн 3 раунд өткөрүп 15 мүнөт таймашкан менен анын артында канчалаган маңдай тер турат, канчалаган чыдамкайлык, эмгекчилдик, ушул алдыга койгон максат. Ошолордун баары албетте биз октогондо булардын беттешин көргөн, бул айсбергдин үстү деп эле айтсак болот, артында чоң эмгектер бар. Ошолордун баарын эми калың элге жеткирүү албетте биздин ишибиз. Андыктан мына НТ Спорт каналы сиздерге дээрлик күн сайын прайм тайм, биздин тил менен айтканда эми көрмандарга түшүнүктүү болушу мүмкүн, мына ошол кечки саат, мисалы үчүн жумуштан келип үйгө келип отуруп калган убакыт, уктаганга чейин чай ичип отуруп үйдөгүлөр менен сүйлөшүп отурган маалда мына ошол мезгилде дайыма ушул жекеме жеке беттештерди сиздерге сунуштап келебиз. Жана бул дагы дал ушул спорттун популярдуулугуна өзүнүн чоң салымын кошту. НТ Спорттун дагы кандайдыр деңгээлде салымы бар деп айтсак болот. Азыр болсо чечимди угалы. Единогласным решением судей одержал Актилек Шарипов ушинтип бир добуштан калыстардын чечими менен жеңүүчү аталды. Албетте ал активдүүрөөк болду. Андыктан толугу менен жеңиш мыйзам ченемдүү деп айтсак болот. Актилекти жеңиши менен куттуктайбыз. Азыр болсо кезектеги жуп. Бул ирет мына Эдил Эсенгулов жана ошондой эле Данияр Зарипбек уулу мына октогонго чыкты. Мына көк байламта менен кызыл чолок шымчан. Бул Данияр Зарипбек уулу, ал эми Эдил Эсенгулов. Эдил Эсенгулов болсо ал ак чолок шым менен көк бурчтан чыккан мушкер. Эмнегедир экранда Зайырбек уулу деп чыкты, бирок чындыгында бул Данияр Зарипбек уулу. Салмак чембирдектери 71 килограмм. Эдил Эсенгулов азыр бир соккуну өзүнө өткөрүп алды, албетте лоу-кикте. Бирок ошонсу дагы Эдил Эсенгулов азыр жок, тескерисинче мына Данияр Зарипбек уулу биринчи номер менен иштеп атат. Эдилди акырындап бурчка такап бара жаткан мезгили. Андыктан демек биз алгач Данияр Зарипбек уулу тууралуу сөз кылалы. Данияр Зарипбек уулу Ош облусунан Каракулжадан болот. Жана ошондой эле жокердик самбо боюнча спорттун чебери, эрежесиз ир уруш боюнча дагы спорттун чебери болуп эсептелет. Ошондой эле Лига спорт клубунун өкүлү Адилет Ибраимовдун коласында машыгып келет. Жана ал учурда ошентип Данияр Зарипбек уулу Эдил Эсенгуловду жерге жыгып алды. Азырынча позицияны жакшыртуу менен алектенип атат. Андан кийин чабуулдарын башташы ыктымал. Буга чейин 2 ирет беттешке чыгып, ушул аралаш мушташ өнөрүндө экөөндө тең жеңүүчү аталган Данияр Зарипбек уулу азырынча 100% көрсөткүч менен келе жатат. Атаандаштын артын өтүп алды дагы, муун тутмасын колдонгонго аракет кылган менен ал иш жүзүнө ашышы кыйыныраак, себеби таяныш боло турган жер жок. Мында бир жагынан ары жакка мына торго такалып калды, кара куш мээге соккон болбойт. Мына калыстардын негизги жумушу ошол. Азыр болсо муунту ыкмасы иш жүзүнө ашып кетет болду экен. Мына бутун түздөп туруп тартып атат жана таң калыштуу. Жок, болду. Уктап калган жокпу?
Ал учурда мына Данияр Зарипбек уулу ошентип атаандашын биринчи раунд эле эсебин тапты. Эдил Эсенгулов бул Амир Прайд спорт клубунан Алмамбет Нуралы уулунун шакирти. Буга чейин 6 ирет октогонго чыгып, 6-сында тең жеңүүчү аталган болчу. Удушающий прием одержал Данияр Зарипбек уулун жеңиши менен куттуктайбыз. Мына ушул тажрыйбалуу атаандашын утуп алды Эдил Эсенгуловду. Ал эми азыр болсо кийинки жұп бул Молдояр Эшмамат жана ошондой эле Бектен Жекшенбектин ортосунда болот. Эки мушкер тең борбордук бөлүктө Нарын облусунун жана Ош облусунун өкүлдөрү Жолдояр деп. Бул Жолдояр эмес, Молдояр. Молдояр Эшмамат. Молдояр бул улуу кыргыз спорт клубунан көк бурчтан ак чолокшун менен чыккан мушкер. Ал эми кызыл байламтасы бар. Ал болсо ошол Бектен Жекшенбек. Бул жуп өзгөчө динамикалуу башталды. Бул жуптагы беттеш чү дегенде эле ушул Молдояр Эшмамат атаандашын көтөрүп жерге чапты дагы. Ошол жактан өзүнүн үстөмдүгүн көрсөтөм дейт, бирок Бектен Жекшенбек дагы жөн турбастан атаандашты ушинтип мойнунан кармап жерге кулады. Бул жок эле дегенде коргонууга толугу менен мүмкүнчүлүк берет. Эми булардын салмакы чембирдеги 67 килограмм. Таң калыштуу. Бирөөсүндө 57, бирөөсүндө 67 деп жазылган. Деми канча жылдан бери мына ВЕФ 73-чү турнирин өткөрүп атат. Урматтуу уюштуруучулар, жок дегенде ушул жактарын кичине көңүл коюп карап койсоңуздар. Анткени тактык керек болот албетте. Экөөнүн ортосунда жөн эле 10 кило бул жерде ойноп жүрөт. Кайсынысы туура? 57-си туурабы же 67-си туурабы? Бирок мындай жөнөкөй көз менен караганда негизинен 67 деген салмак ченбирдик жок. Андыктан 57 деп демек эсептеп коелу. 57 килограмм. Ошол Молдояр Эшмамат ак чолокшун менен беттешти өткөрүп аткан көк мээлейчен. Ал бою 1 метр 68 сантиметр, өзү 20 жашта. Ушу санда боюнча Ош шаарынын чемпиону, ошондой эле Кара сууда өткөн ВЕФ Профайт турниринде жеңүүчү аталган. 2 ирет ушул эрежеси рушта беттешке чыгып, экөөнү тең утуп кеткен. Азыр болсо колун кайруу ыкмасы бул жерде колдонулуп атат жана мына ушул жерден Молдояр Эшмамат мына атаандашын утуп кетти. Бектен Жекшенбек бул Байыш Ашымовдун шакирти. ВЕФ 72 селекшн 21де жеңүүчү аталган болчу бул Бектен. Бирок бул ирет ага ийгилик жылмайбай калды. Негизинен эле Молдоярдын башынан эле анан ушул дымагы көрүнүп турган. Победу одержал боевым приемом Эшмамат Молдояр Эшмамат уулунун жеңиши менен куттуктайбыз. Ал эми Бектенге кийинки беттештерде ийгилик каалайлы. Ошентип экөө бири-бири менен жылуу пикир алмашып атат азаматтар. Азыр болсо мына бүгүнкү күнгө каралган 5-чи жоп. Бул Бактыбек Марсбек жана ошондой эле Мираваз Миржалоловдун ортосунда болмокчу. 61 килограмм салмакы ченбирдигиндеги мушкерлер.
Бактыбек Марсбек бул Кочкор районунан, Нарын облусунан келген мушкер. Эми анын атаандашы мына Көк бурчтан чыккан Көкмеличен. Ал болсо өзбекстандык, Ташкенттен келген атаандаш. Бактыбек Марсбек бул валетудо боюнча спорттун чебери. WEF Selection 3 турниринде жеңүүчү аталган. Өзү мына 20 жашта, салмак 61, бою 1 метр 70 сантиметр. Байыш Ашыловдун демек шакирти, Кочкордун Шапакко дейм. Менин оюмча мына ушул спорт клубунун өкүлү. Азыр болсо мына Бактыбек биринчи номер менен иштеп, атаандашын кыйнабалга калтырам деди эле, бирок ошол замат бутка кирип келип туруп, Мировос Миржалолов жерге жыкты. Биздин жердешибизди. Бул Мировос Миржалолов Смерч деген кайманаттын ээси, Мансур Тугизбаевдин шакирти. Дал ошол Мансурдун коласында машыгып келет. Азыр иш талаштырап бир соккуну өзбекстандык мушкер ишке ашырды. Жана акырындап ушул моюнун чыгарып алуунун аракетин көрүп атат. Албетте бул жерде муунтуп кетүү мүмкүн эмес. Бул болгону коргонуу аракети. Бирок ошого карабастан мына башын чыгарып алды. Жана позициясын бир аз болсо дагы Мировос Миржалолов жакшыртты. Баш сөйктү көздөй 1-2 жайраак соккулар. Бактыбек Марсбек буга чейин 4 беттеш өткөрүп, 3-өсүндө жеңишке болгон жана бир жолу тең чыккан. Дал эми өзбекстандык мушкер тууралуу негизинен алардын файт картында Өзбекстандын чемпиону деп жазылган. Эмне боюнча чемпион, кайсыл спорттун түрү, ал тууралуу маалымат жок. Караңыздарчы, азыр бир колу менен ошентип атаандаштын колун ары туруп, экинчи колун буту менен жаап туруп, мына бет талаштыра 2-3 жолу соккузат эле. Өзбекстандык Мировос Миржалолов өзүнүн активдүүлүгүн көрсөтүп атат. Ошонусу дагы азырынча эч нерсе чечиле элек. Бактыбек Марсбек эгерде мына ушул абалдан эле кутулуп чыгып кете турган болсо, анда албетте ийгилик жаратканга мүмкүнчүлүк болуп калат. Азырынча бирок бул позиция албетте жакшы эмес. Мына карасаңыздар, баш сөйктү көздөй салмак менен соккуларды узатып атат өзбекстандык. Бул жок эле дегенде мына мээнин чайкалуусуна алып келет. Ордунан туруп кетсе болбойбу. Мына караңыздар, канча мен санагандан бир 6-7 жолу азыр ушул баш сөйктү көздөй соккуну өткөрүп алды Бактыбек Марсбек. Бирок мына жаны чындыгында темирден экенин далилдеп, Бактыбек кабагым кашымды өстөн беттешти, андан ары улантып атат. Позицияны жакшыртуу керек. Акырындап мына бир бутунан кармады. Ошол бутунан тарта алабы? Жок эле дегенде ушул бутунан кармап тартып турса, ошондо колу менен соккузата алмак эмес. Таяныч болгон бир нерсе керек. Азыр мына өзүнүн бутуна өзү таянып турбайбы? Андыктан негизинен позициялык жактан Бактыбек Марсбек алдырып атат. Эмне болуп кетти? Эмне үчүн туруп беттешти өткөрүлүп атат? Кара куш мээге соккузатты деп. Кара куш мээге соккузатты. Бирок албетте Бактыбек Марсбек биздин мекендешибиз. Бирок азыр Өзбекстандык жакшы позицияда болчу. Андыктан ошол жакшы позицияда турган абалда андан кетирип салганы бул эмне болот экен? Биздин жердешибизге жан тартып койду деп айталыбы? Мүмкүн ошондойдур, бирок баары бир эми калыс деген ал мына окуянын жанында, чордонунда турат. Демек анда ага көбүрөөк нерсе түшүнүктүү. Мировос Миржалолов агрессивдүү беттешти өткөрүп атат. Мына азыр кыймыл аракет жок. Бул ирет тургузганы туура. Анткени активдүүлүк жок. А буга чейин бирок Өзбекстандыктын позициясы жакшы болчу.
Албетте мен Бактыбек Марсбекке күйөрмандык кылам. Ал биздин мекендешибиз, биздин желегибизди желбирете турган мушкер. Бирок эреже деген кандайдыр деңгээлде баардык нерсенин калыс болгону жакшы. Экинчи раунд башталып алдында турат. Жана Бактыбекке жакшылап түшүндүрүү иштерин жүргүзүшү керек эле. Байыш Ачылов антпесе позициялык жактан Бактыбек биринчи раундда өзбекстандыкка алдырып койгон. Азыр болсо мына Бактыбек ошентип муунту ыкмасын колдоном деди, бирок мындай абалдан дээрлик 90% учурда чыгып кетишет. Кимдин тишка өтүшүп калды? Өзбекстандыктын тишка өтүшүп калган экен. Аны кайрадан калыс кийгизип койду. Эми калыстын жумушу чындыгында өтө көп. Бир убакта бардык нерсени көзөмөлгө алып туруш керек болот. Сокку узатып атабы же багынып берип атабы? Албетте тамаша иретинде акырын ушул бөйрөк тушка сокку узаткан учурда мына ушундай багынып берген сыяктуу дагы көрүнүп кетет экен. Буттан кармап туруп кайрадан азыр Бактыбекти Миравас Миржалолов жыгып алды. Партерде күчтүү экени байкалып турат. Анткени сокку, биринчи сокку Бактыбек тараптан узаган учурда эле Миравас ошол замат мына бутка ичке кирип келип туруп партерге которуп кетип атат дагы. Ал жактан өзүнүн үстөмдүгүн жүргүзүүдө. Эрежесиз сейрушта, аралаш мушташ өнөрүндө албетте партерде күчтүү мушкерлерде дайыма артыкчылык болот. Ошондуктан Миравас Миржалалов өзүнүн агрессивдүүлүгүн ошол тараптан көрсөтүп атат. Ал тууралуу маалымат жок. Эми ошол файткартты деле кичине көңүл коюп жакшылап толтуруп койсо болот. Аны ким мындай толтур деп талапты коюшу керек? Талапты албетте мына ушул уюштуруучулар, ВЭФтин бүткүл дүйнөлүк Эртаймаш, демек бүткүл дүйнөлүк Эртаймаш уюмунун уюштуруучулары албетте аны аракет кылышы, ошону талап кылышы керек. Ал учурда мына далай соккуларды Миравас Миржалалов өткөрдү, далай соккуларды узатты. Жана Бактыбек экинчи раундда деле упай жагынан менин оюмча артта. Азыр болсо мына ушул 3 бурчтук ыкмасы колун тартып кетсе болот. Жана өтө сонун жок. Ыкма таза аткарылбай калды. Өтө сонун бара жатты эле. Эми тескерисинче азыр мына Бактыбек Марсбек өзү мына ушул 3 бурчтук ыкмасына түшүп калды. Бир колу кошулуп турат. Мындай абалдан кутулуп чыгуу өтө кыйын. Токтотуш керек. Жана ошентип биздин мекендешибиз Бактыбек Марсбек уулу жеңил ызасын тартып калды. Мына экинчи раундда Миравас Миржалалов татыктуу утту. Ооба. Эми калыс болуш керек, ачыгын айтыш керек, татыктуу утту. Биринчи раундда дагы үстөмдүгүн жүргүздү. Экинчи раундда деле анын дымагы көрүнүп турду. Бактыбекке демек жакшылап даярдануусун тилейбиз. Кийинки беттештерде кыргыздын желегин желбиретет деп ишенели. Миравас Миржалаловду жеңиши менен куттуктайбыз. Ал эми мекендешибизге ийгиликтерди каалайлы, башын жерге салбай эле койсо болот. Биз баары бир Бактыбек Марсбек сыяктуу мушкерлерибиз менен албетте сыймыктанабыз. Азыр болсо эми 77 килограмм салмактагы мушкерлер. 77 килограмм албетте бул бир тойлуу оорураак. Ошол 57, 61, 66га караганда, жада калса 71ге караганда дагы оор. Мына Талбоншо Асоев жана Саид Агаев. Ошол эки мушкер бизге эми аягышкан күрөштү тартууламакчы. Толбоншо Асоев бул Горец спорт клубунан
Рамазан Ник Рамазановдун демек спорт клубунда машыгат. Демек анын шакирти, спорттун чебери, WEF Selection 71, WEF Selection 67 турнирлеринде Толбоншо Асоев жеңүүчү аталган. Ал мына көк бурчтан чыгып беттешти өткөрүп атат. Толбоншо Асоев ошентип азырынча ал экинчи номер менен иштеп калып атат. Бир аз артка чегинип ал мезгилде Жолбор спорт клубунун өкүлү мына кызыл мейличен Саит Агаев бир топ агрессивдүүрөөк, бирок ошого карабастан Толбоншо Асоев мына бутка кирип келди дагы. Азыр Саит Агаевди отургузду жерге. Ошентип мына ары толгонуп, бери толгонуп атып, азыр кайрадан Толбоншо Асоев Саит Агаевдин үстүндө калды. Саит Агаев Сыдык Ашировдун демек кол астында машыгат. Эреже серуш боюнча спорттун чебери, Казакстандын панкратион боюнча 2 жолку чемпиону жана мына эреже серуш боюнча спорттун чеберлигине дагы дал ошол ийгиликтеринен кийин жеткен. Бою 1 метр 80 сантиметр. Саит Агаевдин бул казакстандык мушкер. Ушул кызыл байламта менен жүргөн ал казакстандык. Ал эми жаш курагы 21де. Андыктан карьерасы эми башталып жаткан мушкерлердин бири деп айтсак болот. Буга чейин бир ирет аралаш мушташ өнөрүндө өзүнүн күчүн сынап көрүп, ошол бир ирет жеңишке ээ болгон. Толбоншо Асоев болсо мына 2 ирет беттеш өткөрүп, экөөндө тең жеңүүчү аталган. Биздин мекендешибизде мына артыкчылык бар, себеби атаандашты жерге басып алып, ошол жактан активдүүлүк көрсөткөнгө аракет кылып атат. Толбоншо Асоев ал 20 жашта, казакстандык мушкерге караганда мекендешибиз 1 жашка кичүү. Буга чейин жалаң ошол WEF Selection'да беттешкен, 67 жана 71. Бул ирет дагы WEF Selection'да беттешип атат. Эгерде жеңишке ээ болсо, кийинки таймаштарын, демек, кийинки таймаштарын ушул WEF Pro Fight'та өткөрөт деп ишенсек болот. Албетте, результат көрсөтө турган болсоң, сөзсүз түрдө сен деңгээли жагынан үйдүрөөк болгон турнирлерде беттешти өткөрөсүң. Ушул WEF бул бүткүл дүйнөлүк эр таймаш кулатуу федерациясы. Мында 4 категория бар. WEF Amateurs, андан кийин WEF Selection азыр болуп жаткан, ошондой эле WEF Pro Fight жана WEF Global. Арткы фондо байкасаңыздар, мына Рамзан Ник Рамазанов ал өзү демек ошол Толбоншо Асоевка кеңештерин берип атат. Азыр болсо тескерисинче өзү атаандашынын астында калды. Бул албетте жөн жерден эле өзү макул болуп калып калган жок. Ал ошол жерде кайрып же унутуп кетип ыкмасын колдоном деп атып, ал абалдан жакшы позициясын жоготуп алган, бирок кайрадан эле мына тартып кетти. Толбоншо Асоев мекендешибиз кайрадан позициясын жакшыртты. Активдүүлүк жок, андыктан экөөсү туруп беттешти өткөрүү керек. Бирок кайрадан эле мына ушул кармашуу аракети. Бет талаштыра соккуларды көрбөй атабыз. Мына бул эркин күрөштөгү ыкмалар дагы колдонулуп атат.
Ал учурда биринчи раунд соңуна чыгып калды. Биринчи раунд бүтүп бүтпөй эле булардын чарчагандай түрү бар. Жана экинчи раунд башталды. Эки мушкердин бойлорунун узундугунда 3 сантиметр айырма бар. Бирок ал мындай жөнөкөй караганда көп деле байкалбайт. Мына айланып келип туруп, ушул колдун арты менен бир сокку узатты эле. Ал өз максатына толук жетпей калды. Бирок мекендеши ошол замат бутка кирип келди дагы, мына бутун көтөрүп атат. Ушундай ыкма өзгөчө атаандашты чарчатат. Аралаш мушташ өнөрүндөгү айрыкча партерде иштегендердин эң жакшы көргөн ыкмаларынын бири мына ошол. Азыр болсо тизе менен ич талаштыра бир сокку узатты дагы. Ич талаштыра эмес, демек талуу жерине тийген экен. Бул жакшы эмес. Ар жакта казакстандык болсо өзүнчө сөз айтты, албетте. Мен анын талуу жерине сокку узаткан жокмун деп. Калп эле мына ушинтип ал жагын кармап атат дегендей бир башкача маанайда айтты, башка том менен. Албетте ош болсо андан ары улана бермекчи. Эки мушкер тең кадимкидей мына тердеп тепчип чыккан экен. Экинчи ирет ушинтип айланып сокку узатам деген учурда кайрадан бутка кирип кетти. Аягында мына жерге жаткырды. Охо! Кандай мында бир өзгөчө кызыктуу ыкмаларды жасаганга Талбоншо Асоев аракет кылып атат. Бөйрөк талаштыра соккулар. Рамзан Никрамазанов өзгөчө эмоционалдуу кеңештерди берип атат. Бул соккулар өтө таасирдүү. Позициясын алмаштырбаса, бөйрөгүн эзип салышы ыктымал, андыктан бир аз башкачараак бир стилде беттештүү өткөрүүнү улантыш керек. Чарчап калып турсаңыздар, араң дем алып атат Саит Агаев. Даярдык өз деңгээлинде болбой калганбы? Талбоншо Асоев болсо бул эмне турат? Сокку узатпайбы? Бири менен бет калыс, демек экөөнүн ордунан тур деген экен. Рамзан Никрамазанов уламдан уламна ушул уламдан улам түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атат. Ушул бөйрөк талаштыра өтө көп соккуну Талбоншо Асоев өткөрүп алды. Бет талаштыра дагы соккуларды өткөрүп узатып атат казакстандык мушкер. Ошол бир аз эле мүмкүнчүлүк болду дегенче ошол учурларды колдонуп калганга аракет кылууда. Талбоншо Асоевдин бир билгени бар сыяктуу. Ушундай акырындап бир кабагым кашымды өстөн беттештүү өткөрүп атат. Өтө пассивдүү болуп кетти. Өтө эле пассивдүү болуп кетти. Азыр Талбоншо Асоев мындай аракет эмнеге жеткирет болду экен аны. Канча соккулар, айрыкча мына ушул бөйрөк тушка болгон чабуулдар мага тийгендей болуп атат чындыгында. Азыр билинбейт, денеси кызып турат, бирок эртең бүрсүгүнө мүмкүн келечекте ал өзүнүн таасирин бериши ыктымал. Буга албетте Талбоншо Асоев өзү күнөөлүү, себеби эмнегедир ушундай соккуларды узатканга мүмкүнчүлүк берип коюп олтурат. Бутун тартып, катуураак тартып келүү керекпи? Эки тараптын тең секундаттары өздөрүнчө алдында бөйрөк тушка уламдан улам өтө көп, жок эле дегенде бир 50-гө жакын соккуну өткөрүп алды. Позициясын өзгөртпөйбү? Бул жакшылык алып барбайт. Сокку, кайра сокку, ордунан турчуда эмес. Жана темирденби Талбоншо Асоевдин сокку узатып берип эле азыр. Саит Агаев чарчады. Кээде ошентип бет талаштыра соккуларды узатып коюп атат.
Экинчи раунд толугу менен Саит Агоевдин пайдасында. Ал учурда демек экинчи раунд аягына чыкты. Жыйынтыктоочу 3-чү раунд мына башталды. Эң акыркы 5 мүнөттүк. Эми мекендешибиз Талбон Шасоев ийгилик жаратам десе ушул 5 мүнөттүктү туура колдонуу керек. Албетте Рамзан Рамазанов өзүнүн ушул тыныгуу учурунда жакшылап түшүндүрүү иштерин жүргүздү болушу керек. Айланып бир сокку жана ошол күү менен келип туруп буттан тартып туруп мына жерге жаткырды. Тейктаун идеалдуу. Эми Саит Агаев бир топ чарчап калгандай таасир калтырып атты эле. Иш жүзүндө азыр тыныгууда бир аз өзүнө келип алган экен. Бирок баары бир анын физикалык абалы өтө мыкты эмес эле. Ошондон колдонобу десек андай эмес. Мунтук ыкмасы канчалык тагат-карылуу болду экен? Жок. Мойнун берген жок. Же берип койгонбу? Бага көрүнбөй атат. Жок, мойну берилген эмес сыяктуу. Мойнун бергенде болсо бат эле багынып бермек. Башын кысканда эмне пайда? Башын кысканда эч нерсе өзгөрбөйт. Жана азыр эми абалын Талбон Шасаев жакшыртып алды. Бирок кайрадан эле атаандаштын астында Саит Агаев бир топ эле олбурлуураак көрүнүп атат. Өзгөчө тер чылды экен. Мына тердеп тепчип чыккан учурда колго жабышпай жылмакай болуп тайып жылып да кетип атат. Мына ушул жерде бир жакшы ыкма бар эле, бирок бутун берип койду. Жана азыр аралаш мушташ өнөрүндө бир эреже уруш эмес, биз бир күрөш көрүп аткандай болуп атабыз. Көбүрөөк күрөшкө булар ныктап кетти. Башты көтөрүш керек. Эмне кылган атат? Соккулар өтө алсыз. Чарчап чалып калыптыр. Албетте көп күч сартап коюшту. Айрыкча партерде булар көп убакыт өткөргөндүктөн мына ошондой абалга туш келди деп айтсак болот. Иштеш керек. Мына Рамзан Рамазанов айтып атат. Иште деп. Бирок иштегенге мүмкүнчүлүк ала албай жаткан учуру мындай болсо калыс кайрадан буларды ордунан тургузушу керек дагы. Туруу абалында беттешти сунушташы керек. Таптакыр байкалбайт активдүүлүк. Мына арткы фонду карасаңыздар, канчалык мына өзүнүн эмоционалдуу кеңештерин берип атат. Бирок азырынча андан эч кандай майнап жок. 3-чү жыйынтыктоочу раунд эле соңуна дээрлик жакындап калды. Мына ушул сокку затканга жок, чарчады, чалыкты, бирок ошого карабастан болгон эркин, болгон күчүн азыр чогултуп туруп ушул жыйынтыктоочу бөлүктө бир аз активдүүрөөк болуп коюу керек. Эмне болду экен? Ушинтип жүрүп демек убакыт соңуна чыкчудай. Азыр мына бир сокку узатылды. Жана мунтук ыкмасы колдонуп кетти ушул жерден. Эң акыркы демек убакыттар көзүн чукуп кеткенге аракет кылды. Бул Саит Агаев деген бир топ ушундай кир беттешти өткөргөндөрдөн сыяктуу абалдан кутулуп чыгып кетти. Мына эми өтө кызыктуу жерине.
беттеш келген сыяктуу. Азыр баш сөөктү көздөй уламдан улам соккулар орун алып атат. Туруш керек. Алы жок. Албетте күч кетип калды. Сокку орун алып атат. Ич талаштыра соккулар жана ошентип убакыт соңуна чыкты. Биз болсо калыстар тобунун чечимин күтөлү. После 3 раундов раздельным решением судей со счетом 2-1 победу одержал Самир Агаев. На 2-1 эсебинде ошентип калыстар тобунун чечими менен Саид Агаев жеңишке ээ болду. Саид Агаев көбүрөөк сокку узатты, андыктан чечим туура деп эсептесек болот. Азыр болсо эми 71 килограмм салмак чембирдигиндеги мушкерлер. Бул Лига спорт клубунан Хаби Аскарбек уулу кызыл бурчтан чыкты. Жана ошондой эле Уран Мамыров, ал көк бурчтан чыккан мушкер Нурбек Орусулбаевдин демек шакирти. Файтер Кейджи, Уран Мамыров Файтер Кейджиден, ал эми Хаби Аскарбек уулу Лига спорт клубунан ошентип кандайдыр деңгээлде спорт клубтун өкүлдөрүнөн тиреши деп айтсак да болот. Эки спорт клубтагы өтө жакшы деңгээлде көптөгөн мушкерлерди ушул алып чыккан, көптөгөн мушкерлерди демек тарбиялап чоңойткон деп айтсак болот. Ал учурда мына кызыл мээличем бул ак чолокшу менен Хаби Аскарбек уулу таамай 1-2 соккусун узатты. Уран Мамыров бул греплинг жана валитудо боюнча Кыргыз Республикасынын чемпиону. Хаби Аскарбек уулу болсо Оштон Каракулжа районунан бою 1,77 м. Бул дагы валитудо боюнча спорттун чебери. Экөөнүн демек спорт түрү келген спорт түрү бир деп айтсак болот. Бирок Хаби Аскарбек уулунун колдорунун соккусу бир топ таасирдүүдөй сезилип атат. Азыр болсо айланып бир сокку узатты Уран Мамыров. Экөөнүн бойлорунун узундугунда айырма бар. Уран Мамыров 1,70, ал эми Хаби Аскарбек уулу 1,77. Андыктан анын колдору да узун, буттары да узун. Ошол мүмкүнчүлүктү пайдаланып коюшу толук ыктымал. Акырында патандашын бурчка такап бара жатат. Хаби Аскарбек уулу лоу-кик Уран Мамыровдун аткаруусунда. Экөө тең бири-бирин партерге которгонго аракет кылган жок. Ошол туруу абалындагы беттешти дагы сагынып калган экенбиз. Буга чейин дээрлик мушкерлердин баары жок эле дегенде экөөсүнүн бирөөсү бутка кирип барып ошол замат калган окуялар. Бул нокаут албетте. Бирок ары жакта мына Уран Мамыров ошол замат ордунан туруп кетти. Ошентсе дагы калыс ошол сокку узагандан кийин эле беттешти токтоткон. Мүмкүн калыстыкка туура эместер. Бирок ал эми токтотуп койду. Демек кайрадан ал чечимин өзгөртпөйт.
бул жерде терең нокаутка кетип калды деп ойлоп кеткен сыяктуу. Калыс Аскарбек уулу, бирок ушул 1-2 соккусу айрыкча таамай тийген болчу. Хабини жеңиши менен куттуктайбыз. Уран Мамыров болсо ошентип бир кызыктуу абалда калды. Бир караганда жеңилген жок, бир караганда жеңилип калды. Эмне дейбиз? Эки мушкерге тең кийинки демек карьерасында ийгиликтерди каалайлы. Хаби Аскарбек уулу бирок өтө сонун соккуну ишке ашырды эле. Андыктан анын жеңиши толугу менен мыйзам ченемдүү деп дагы бир жагынан айтсак болот. Азыр болсо эми кийинки жуп. Бул Өзбекстандан келген Муралим Мирзадинов жана биздин мекендешибиз кыргызстандык Алмамбет Нусраттилла уулу. Муралим Мирзамиддинов ал көк бурчтан чыкты. Нусраттилла уулу Алмамбет мекендешибиз кызыл бурчтан чыккан мушкер. Нусраттилла Алмамбет бул Тагайби спорт клубунда машыгат. Өзбекстандык көк бурчтан жана көк чолокшумшан, көк ак чолокшум кийип турат. Кара чолокшум менен бул Алмамбет Нусраттилла уулу. Алмамбеттин лакап аты Тайгер. Амангелди Тагаевдин кол астында машыгат. Буга чейин 3 беттеш өткөрүп, экөөсүндө уткан жана бирөөсүндө утулган. Алмамбет азыр мына 1-номер менен иштегенге аракет кылып, ортолук бөлүктү толугу менен өз карамагына алды. Булар 57 кг салмак чен бирдигиндеги мушкерлер. Алмамбеттин бою 1,72 см. Ал эми ага караганда 3 сантиметрге бою кыскараак болгон бул Муралим Мирзамиддинов. Өзбекстандык ал кармаш урушу боюнча спорттун чебери. Ал учурда бул көрбөгөндөй активдүүлүк, муун тыкмасын колдонгонго аракет кылып атат. Муралим Мирзамиддинов бул тараптан так байкалган жок, ал мойнун толук алды эле, алган жок беле. Азыр тескерисинче ушул жерден Алмамбет Нусраттилла уулу биздин жердешибиз чабуулга чыгып кетти. Алмак салмак демек демилге биринен экинчисине өтүп атат. Ушул кармаш урушу боюнча Муралим Мирзамиддинов Өзбекстандын чемпиону болуп эсептелет. Мансур Туизбаевдин шакирти, кайманаты, лакап аты Тигр деп аталат. Тигр демек жолборс го дейм. Дал ошондой. Жолборс деген кайманаттын ээси болгон Муралим Мирзамиддинов азырынча Алмамбеттин үстүндө, бирок Алмамбет 3 бурчтук ыкмасын колдонуп кетти. Эгерде колун тартып кете турган болсо, биринчи бутун кош керек. Бутун толук коша албай койду. Бутун жакшылап илип алганда, андан кийин акырын колун тартып туруп эле ошол жерде муунтуп жеңишти камсыз кылып кетмек. Бирок Муралим Мирзамиддинов ал абалдан кутулуп чыкты. Ошого карабастан кайрадан эле Алмамбет активдүүлүгүн көрсөтүп атат. Азамат Алмамбеттин беттешти өткөрүүсү чындыгында мага жагып атат. Дымагы да күчтүү, техникалык чеберчилиги дагы өз деңгээлинде. Мына карасаңыздар, ушунчалык шамдагай, чапчаң. Азыр мына Алмамбет далысы менен жерге жатып калды, бирок ошого карабастан өзүн ишенимдүү сезип турат. Азырынча бул биринчи раунд. Андыктан өтө көп күч сарптоонун деле кереги жок. Эгерде далысы менен жерде жатса, эң башкысы өзүнө ушундай соккуларды өткөрүп албагандан кийин бир аз шашпай салып алганы деле туура болмок. Ал учурда
Алмамбет мойнунан кармаганга аракет кылды, бирок кайра кое берди. Бул позициядан Алмамбет ийгилик жаратышы албетте кыйыныраак, бирок көз ачып жумганча ушундай абал өзгөрүп кетиши деле толук ыктымал. Алмамбет Нусратилла уулу да ушул биринчи раундтагы беттешти өткөрүүсү негизинен жакты. Азыр албетте ыңгай абалда турат. Бул өзбекстандык Муролим Мурзамидинов Мангуст спорт клубунда машыгып келет. Азыр мына баш сөөктү көздөй бир соккуга чыкты эле. Мына дагы бир рет ошону ишке ашырам деп атат. Бирок муну менен мындай соккулар менен Алмамбетти коркутуу мүмкүн эмес. Ансыз деле мына алгачкы ирет беттешке чыгып аткан жок. Алмамбет Нусратилла уулу болгону 19 жашта. WEF Selection 18 турниринде жеңишке ээ болгон. Аралаш мушташ өнөрү боюнча же болбосо эрежеси руштун спорт чебери. Алмамбет Нусратилла уулу мекендешибиз. Биринчи раундда кайсыл бир мушкерди ачык артыкчылыкка ээ болду деп айтуу кыйын. Мына азыр биринчи раундтагы соңуна чыкты. Эми экинчи бөлүктө албетте беттеш туруу абалында уланат, андыктан байкап көрөбүз. Бирок бири-бирине шай келген мушкерлер экенин биринчи 5 мүнөттүктө булар далилдеди. Экинчи раунд. Кайрадан эле мына ортолук бөлүктө жердешибиз Алмамбет Нусратилла уулу ээлеп атат. Акырында өзбекстандыкты бурчка такап барды дагы баш сөөктү көздөй. Айрыкча ушул бет талаштыра узаткан соккулардын экөөсү таамай тийди. Жана муунту ыкмасын колдоном деп жерде жатат. Азыр эмне кылат болду экен? Бутун кайрып жок, бутту кайруу өтө кыйын. Анын үчүн ушунчалык ыкма так таза аткарылышы керек. Аны ишке ашыруу албетте кыйын. Күйөрмандар мына кадимкидей Алмамбетти алдыга сүрөп баштады. Эсиңизге салып коелу, бул WEF 73 Selection 22 мына ушул Арашан айылында ден соолукту чыңдоо борборунда орун алып атат. Экинчи раунддун баштапкы бөлүгү толугу менен Алмамбет Нусратилла уулунда биздин мекендеште калып атат. Мына сокку артынан сокку, кара куш мээги узаган жокпу? Жок. Баары жайында. Мына бет талаштыра туюк коргонуу болуп калды. Беттешти токтотуп койсо деле жарашат. Мына бул кайсы колу менен коргонот? Эч жагы менен коргоно албайт. Ошондуктан чабуул артынан чабуул орун алып баштады. Өзбекстандык мындайды күтпөсө керек. Анткени биринчи раундда өзбекстандык мушкер өзүн жакшы эле алып жүргөн. Азыр болсо Алмамбет мекендешибиз бол көргөндө агрессивдүү, татыктуу таамай соккуларды узатуу менен баштады. Азыр башын көтөргөнгө дагы алы жок калган сыяктуу. Калыс албетте абалды байкап турат. Дагы мына колтук жактан таамай сокку санаганга, эсептегенге да жетишпейт. Токтотуш керек го дейм. Токтотпойбу? Эмне үчүн токтотпойт? Өзбекстандык мушкер өтө көп соккуну өткөрүп алды. Мына калысты карап коет, токтотпойсуңбу деп. Сабагысы деле келбей калды. Азыр Алмамбеттин бирок же мушкер багынып бермейинче, же калыс токтотмоюнча беттеш андан ары улана берет. Муунту ыкмасын колдонуп эле ийгилик жаратып кетпесе, туюк коргонуу мына канча убакыттан бери орун алып атат. Мына эми гана токтотту. Калыс бул ирет мүмкүн кечирээк токтоткондор. Азамат Алмамбет биринчи раундда кандайдыр деңгээлде тең ата беттеш өтүп аткандай болгон. Бирок Алмамбеттин дымагы байкалып турган болчу. Ушунчалык мына жеңиш колонун көзү жанып турган. Экинчи раундда аны толугу менен иш жүзүнө ашырып кетти. Муролим Мурзамидинов мүмкүн ал дарыгерлерге кайрылат. Анын даана баш мээси чайкалды болушу керек. Победу одержал Нусратилла Азамат Алмамбет. Далай иреттеме кыргыздын желегин дагы желбиретет деп ишенсек болот. Азыркы жеңиши деле бир топ таасирдүү болду.
Жана азыр болсо 57 килограмм салмактагы дал ушул буга чейинки эле 57 килограмм салмактагы кезектеги мушкерлер Айбек Изамидин уулу жана Азамат Карабеков. Айбек Изамидин уулу көк бурчтан чыкты, көк мейли ичен. Ал эми Айбек Изамидин уулу Айбек Изамидин уулу көк, ал эми Азамат Карабеков кызыл. Өзгөчө баштады. Мына бир сыйра экөө тең октагонду айланып чыкты дагы. Ошол замат Айбек Изамидин уулу тараптан бир лоу кик, экинчи лоу кик. Буттары өтө жакшы иштейт экен. Эми Алгыр спорт клубунан Азамат Карабеков Айбек чабуулга чыгып атабы эле. Демек Айбек тууралуу азырынча айтып туралы. Айбек Изамидин уулу бул Хасан Санахуддиновдун шакирти, Спарта клубунда машыгууларын өткөрүп келет. Бою 1,72 сантиметр, өзү 19 жашта. Ал эми мына Бразилиянын желеги түшүрүлгөн чолокшумду кийип жүргөн бул кызыл мына бурчтан чыккан Азамат Карабеков Алгыр спорт клубунда. Демек Алгыр спорт клубунун өкүлү жана Асан Касымовдун шакирти, Казарман деген лакап аты бар. Мүмкүн Казармандан. Андай болбосо, азыр болсо мына муунту ыкмасы колдонулуп атат Азамат Карабеков тараптан. Буга чейин 5 беттеш өткөрүп, баарында жеңишке жеткен 19 жашта экенине карабастан тажрыйба чогултуп калган Азамат Карабеков. Токтотуш керек го дейм. Токтотуш керек, анткени мойнун берип койду. Мойнун бергенден кийин албетте андайда эч кандай маселеси жок, утуп кетет. Андыктан Азиянын чемпиону болуп жүргөн Азамат Карабеков Айбек Изамидин уулун ошентип биринчи раундтун бир жарымына жетпей эле эсебин тапты. Айбек Изамидин уулуна кийинки беттештерде ийгилик каалайлы. Азамат Карабековду азыркы беттештеги ишендүү жеңиши менен куттуктайбыз. 23 секунде первого раунда. Удушающий прием. Победу одержал Азамат Карабеков. Азамат Карабеков ошентип жеңүүчү аталды. Партерде өзүнүн өтө мыкты экенин далилдеди. Азыр болсо Өзбекстандык жана Кыргызстандык мушкерлер. Өзбекстандан көк бурчтан чыга турган Фарух Кадиров, ал эми Кыргызстандан Мыктыбек Оролбай уулу, Улуу Кыргыз спорт клубунун өкүлү. Мына бою узунурагы бул кыргызстандык. Ал эми бой бир аз кыскараак болуп турганы сакалчаны бул өзбекстандык мушкер. Булардын салмак чембирдеги 71 кило. Өзбекстандык Фарух Кадиров Мангуст спорт клубунан Мансур Тугизбаевдин шакирти, кармаш урушу боюнча Өзбекстандын чемпиону. Мыктыбек Оролбай уулу агрессивдүү баштады. Алгачкы чабуулдары бир аз болсо да өзүнүн максатына жетти. Мына ушундай демек бири-бирине буттарына кирип барбастан туруп алып таймашты өткөрүүгө аракет кылып атышат. Бул өтө жакшы. Снайперлик демек таланттарында көрсөтүүнүн үстүндө. Экөөнүн тең колу бир топ таасирдүү. Булардын салмагы деле жеңил эмес. Андыктан соккулар таамай тие турган болсо кадимкидей кыйын абалда атаандаш калышы ыктымал. Ал учурда биздин мекендешибиз мына Мыктыбек Оролбай уулу Фарухтун артына өтүп кетти. Муунтуу ыкмасы колдонулуп калышы ыктымал. Жок, азырынча мойнун берген жок. Бул Мыктыбек Оролбай уулу Ош облусунан Кызыл Суудан болот. Демек 1,77 сантиметр боюн узундугу, өзү болгон 20 жашта. Өзбекстандык 28де. Тааныштырып да жетишкен жокпуз. Бирок Азамат мына Мыктыбек Оролбай уулу ошентип көз ачып жумганча мойнунан тартып кетти дагы. Ийгилик жаратты.
Азамат, эми тааныштырайын, демек Мыктыбек Оролбай уулун ММА боюнча жаштар арасында дүйнө чемпиону, ушу санда боюнча Кыргызстандын чемпиону, ВЕФ Pro Fight 25, 26, 29да жеңүүчү аталган. Өзү 20 жашта экенине карабастан, демек 5 беттеш өткөрүп, 4-өсүндө жеңүүчү аталган. Ушул маалымат туура болду экен. Чындыгында таң калып атам. Мыктыбек Оролбай уулу Мыктыбек Тарзан Оролбай уулу. Лакап аты Тарзан. Мына Тарзан деген атына заты жарашып, ошентип атаандашынын артын өтүп туруп муунтуп кетти дагы. Жеңишти камсыз кылды. Ал эми азыр болсо, урматтуу мекендештер, ошентип биз эң негизги титулдук таймашка келип жеттик. Чемпиондук куруу болгон бул биздин атактуу мушкерибиз Ринат Саякбаев мына көк бурчтан чыкты ак чолокшум менен, жана анын атаандашы Алавиддин Абдурахманов. Өзбекстандык мушкер Алавиддин Абдурахманов, кайманаты Смерч, Мансур Тугизбаевдин шакирти. Ал эми Ринат Саякбаевди албетте биздин аралаш мушташ дүйнөсүндөгү көрмандар баары жакшы тааныйт. Pride Team спорт клубунда Чыңгыз Изабековдун шакирти Рико деген лакап атты алып жүрөт. Ийгиликтери өтө көп. Ринат Саякбаев 25 жашка чыгып калды. Булар 71 килограмм салмак чембирдигинде ошентип мына титулдук таймашты өткөрүп атат. Ринаттын бою 1 метр 80 сантиметр. Өзбекстандык мушкердики 1 метр 78. Андыктан бой жагынан чоң деле айырма жок. Ринат Саякбаев 11 беттеште жеңүүчү аталган, 3 жолу утулган жана 1 жолу тең чыккан. Ушул утулуулар деле бул мындай М1га барган учурда, мисалы үчүн 1 беттеште утулду, анда даярдыксыз барып алган. Ушул жагынан менде кандайдыр бир кайчы пикир бар. Эгерде толук даярданганга жетишпей калса, өзүнүн карьерасы үчүн чыкпай койсо болбойт беле деген. Бирок албетте Ринат Саякбаевдин өзүнүн демек кандайдыр бир түшүнүгү жолу бар. Ал мүмкүн ошол жактан тажрыйба чогултам деген ою болсо керек. Анткени жеңишке жетүү мүмкүнчүлүгү ал жакта азыраак болчу. Эгерде толук убакыт берилсе, ал башка нерсе. Азыр Ринат Саякбаев өтө жакшы мыкты даярдыкта бул беттешке келген. Муунтуу ыкмасы колдонулуп баштады. Мойнун сындырып салбайт болду экен, албетте. Образдуу түрдө айтканда, азыр болсо Ринат Саякбаев ошентип мына өзбекстандык Алавиддин Абдурахмановдун мойнунан кармап турат. Жана азырынча өзбекстандык мушкер эч нерсе көрсөтө элек. Соккулары дагы өзгөчө бир мындай алыстан бир жай келгендей болду дагы. Ринат Саякбаев азыр бет талаштыра бир тизеси менен соккузатып туруп, анын артына өтүп кетти. Мындай абалдан кутулуп чыгуу өзбекстандыкка бир тойло кыйын болот го дейм. Багынып берип койду. Түшүнсө болот Ринат Саякбаевди. Эмне болду деп атат. Калыс эмне үчүн токтотконун толук түшүнбөй калды Ринат Саякбаев. Себеби ал чабуулга чыгып жаткан учурда Алавиддин Абдурахманов колу менен жер чапкан. Муунтуу кайруу ыкмасында мындай учурлар кездешет. Башка мезгилде таң калыштуу. Бирок Азамат Ринат Саякбаев эч кандай маселеси жок. Ошентип өзбекстандык мушкерди утуп туруп, ошентип негизги таймашта жеңүүчү аталды. Ринат Саякбаевди жеңиш менен куттуктайбыз. Жана урматтуу мекендештер, ал ошентип кыргыздын желегин желбиретти. Эсиңиздерге салып коелу, бул ВЕФ 73 Global ВЕФ 73 Selection 22 турниру болду. Кызматыңыздарда мен Эркин Абдуллаев болдум. Эфир аркылуу жолукканча саламатта болуңуздар.